Саламатсыздарбы, урматтуу угармандар? Агайдын жетекчиге жеке талап китебинен номер 31 сабак. Жетекчинин эл урматтаган 14 сапаты деген эң сонун тема тууралуу маалымат аласыздар. Сабакты даярдаган Салтанат Бейшенова, Талас облусу. Темага көңүл буруңуздар. Жетекчинин эл урматтаган 14 сапаты. Биринчи, адилеттүү, адамгерчиликтүү. Экинчи, иш билге, кесипкөйлүгү жана компетенттүүлүгү. Үчүнчү, сөзү менен ишинин дал келүүсү. Жумушта, жашоодо аруу тазалыгы. Төртүнчү, шектүү, ыплас иштерге аралашпоосу. Бешинчи, айланасына кесипкөй, ак ниет адамдарды топтоосу жана алар менен кеңешип иштөөсү. Алтынчы, элге жакын болуп, элдин турмуш абалын сезип, аларды айттырбай түшүнүп, муктаждыктарын чечүүсү же ошого аракет кылуусу. Жетинчи, жаңычылдык, үйрөнүү, өзгөрүү, өсүүгө даярдыгы жана ачыктыгы. 8. Талыкпаган жеке эмгекчилдиги, изденүүсү. 9. Акылман, ойчул, философиялык ой жүгүртө билүүсү. 10. Чыр-чатак, конфликттердин алдын ала билүүсү. Эгер чыр чыкса, адилеттүү, калыстык менен чечүүсү. 11. Элдин, өзү жетектеген жааматтын көз алдында калыстык, адилеттүүлүктүн, тууралыктын, тазалыктын, эмгекчилдиктин символу болуусу. 12. Инновациялык техниканы билип, келечектин чакырык талаптарына даяр болуусу. 13. Бардык жыйын чогулуштарды, сүйлөшүүлөрдү оперативдүү, ыкчам, тез, сапаттуу өткөрүүсү. 14. Өз көз карашы, максаты, пикири бар жетекчи болуусу. Эл менен бир багытта иштөөсү. Анда эмесе, урматтуу угармандар, ошону менен бүгүнкү чыгарылышты жыйынтыктайбыз. Жетекчинин эл урматтаган 14 сапаты деген тема тууралуу маалымат ала алдыңыздар. Ар бир жетекчи өзүнө дагы ушул 14 сапатты дагы өздөштүрүп алса абдан жакшы болот. Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат. Саламатта калыңыздар.